Бул кубаныч бир гана Айзиректин эмес, анын мугалимдери, ата-энеси жана классташтарынын да жеңиши. Ош шаарындагы Купоев атындагы академиянын окуучусу Айзирек Мамытова жалпы республикалык тестирлөөдөн 235 балл топтоп, өлкөдөгү эң мыкты бүтүрүүчүлөрдүн катарына кошулду. Китептен чыкпаган деп айта албайм. Классташтарым менен да бир жака барып, ойноп, күлүп жүргөм. Өзү дайым эле мектепте жакшы окуганмын. Математикадан 10 класстан баштап даярданып, математикадан эң ушундай уверенный болгон предметим болду. Башкадан 11-класста барлык ошо аналогия, орус тилден катуу даярданып баштаганым октябрь болгон. Айзиректин бул жетишкендиги кокустук эмес, бул күн сайынкы аракеттин, өзүнө болгон ишенимдин жана билимге берилгендиктин жыйынтыгы. Кулуев атындагы академия үчүн бул алгачкы сертификат болуп калды. Айзирек өтө жоопкерчиликтүү кыз. Атына заты жарашкан зерек кыз. Кече биздин министрибиздин, агартуу министринин конверт ачкандан баштап эле толкунданып ошону күтүп отурдум. Анан көргөн көзүмө ишенбей алтын сертификатты алып жаткан окуучулардын катарында Мамытова Айзирек десе кайра карап атпаймынбы? Купуев академиясы десе көргөн көзүмө ишенбей толкунданып, директорума телефон чалсам албайт. Анан окуу бөлүм башчысына чалып айтсам, ой, чын эле азыр мен карайын дегенде мен такыр отура албай калдым үйдөчү. Ал эми Ош облусунун Кара Суу районунда билим алган Гүлпери Жуматаева 134 балл менен алтын сертификаттын ээси болду. Гүлперинин ийгилигинин артында 7 жылдан бери топтолгон аракет, тынымсыз изденүү жана алдыга койгон так максат турат. Ал татаал логикалык тапшырмаларды чечүүгө болгон кызыгуусу жана өзүн өзү өнүктүрүүгө умтулуусу менен бул ийгиликти багындырды. Бул Ош мамлекеттик университетинин Кара Суудагы бөлүмүнө караштуу мектеп үчүн алгачкы алтын сертификат болду. Билгенимде мен ишенбедим, биринчи ишенбедим. Мен өзү примерно 230 же 232 балл күтүп аткан максимум. Анан 234 десе мен пробный балдарда да мынча балл алган эмесмин өзү. Анан ишенбей вообще мен секирип ыйлап, атам дагы ишенбей, жанымда шок болуп турат, инилерим менен мындай вообще башкача сезим болду. Өзүм күткөнмүн, бирок баары бир мындай результат уккандан кийин мындай башкача болот экенсиң. Алтын сертификат алдың дегенде мындай өтө катуу сүйүндүм. Бул бир эле биздин жеке менин же башка мугалимдик эмес, бул жалпы гимназиянын жамааттыкы. Себептен өзүңүздөр жакшы билесиздер, алтын тамгага чыгыш үчүн бул бала 4 тараптан бардык тарабынан болуш керек, төп келиш керек да. Бир эле ал жерде математика же кыргыз тили эмес, ал жерде химия, биология, орус тил, тарых баардык предметтерден байланышы бар. Эске салсак, быйылкы жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы менен өлкө боюнча 55 бүтүрүүчү алтын сертификат алуу укугуна ээ болду. Алардын катарында өлкөнүн ар кыл аймактарынан чыккан билимдүү жаштар бар. Эң жогорку көрсөткүчкө жеткен окуучуларды агартуу министри жеке өзү байланышып куттуктады. Куттуктайм. Сен алтын сертификатка ээ болдуң. Бүгүнкү жеңиш жаштар үчүн чоң мүмкүнчүлүктөрдүн башаты. Ал эми Айзирек менен Гүлпери сыяктуу мыктылардын жолу жаңы муун үчүн билимге умтулуунун үлгүсү. Бийима Асанова, Маруф Шакиров, УТРК, Ош.